бербети. Кыргыз жери кереметтүү, ары касиеттүү жер. Кайда барба, кайсыл жакты караба, өзүнчө эле бейиш, өзүнчө кереметтүү жер. Жоктон барды жасап, искусстволук чеберчиликти колдонуп, жасалма токой, жасалма көл, жасалма жаратылыш жасап, айрым өлкөлөр ошонун эсебинен турмуш тармагын өнүктүрүп, өздөрүнө туристтерди тартып жатышат. А бизчи, бизде эмне бар? Бизде табияттын айтып бүткүс дастаны бар. Ал биздин ичине сырын бекем каткан, кепен адамдын кабагын кашым дебей, койнун жайып тосуп алган Кыргыз жеринде касиеттүү Бермет ысык көлүбүз бар. Канчалаган инсандарыбыз оргуп толкуп чыккан ырларын ысык көлүбүзгө арнады. Мисалы, Алыкул Османовдун 4 ырсагына. Ысык көл, кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу сендей жолдош күткөн жокмун. Кандай гана маани мазмуну терең ырсактары. Акыныбыз бул 4 ырсак менен ысык көлгө болгон арзуусун, сүйүүсүн, тунук ишенимин, айтып бүткүс касиеттерин камтып кеткен эле. Балким, Алыкул агайыбыз 35 жашында каза болбой, дагы узак жашаганында мындан дагы жакшы ырларын касиеттүү Берметибиз ысык көлгө арнамак чыгар. Ысык көл дайыма ушундай болуп, тунуктуулугун, сулуулугун сактап кала берсе деген тилегим ар дайым жүрөгүмдө. Мен ысык көлдүк экениме